Баш калада билим берүүдө жогорку технологияларды өнүктүрүүнүн платформасына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ага Москва, Санкт-Петербург шаарларынан келген адистер жана өлкөнүн ар аймактарынан чогулган билим берүү тармагындагы өкүлдөр катышты. Иш-чара STEAM технологияларын өнүктүрүү жана аны мектепке чейинки билим берүү системасына киргизүү максатын көздөйт. Анда чет элдик эксперттер программанын өнүгүшүнө робототехника жана программалоо, моделдөө жана окутуу программасын прототиптештирүү тармагынын киргизилиши боюнча илимий изилдөөлөрү жана тажрыйбалары менен бөлүштү. Конференциянын катышуучулары өлкөнүн мектепке чейинки билим берүү системасына программаны киргизүүнүн келечегин жана кадрларды даярдоонун жаңы стратегияларын талкуулашты. Келечекте булар балдарыбыз ушу жаңы специалист болуп чыгышат. Технология жагынан инженер болуп чыгышат. Бизде азыр кадрлар жок. Анан ошо кадрларды ошо балакчадан башташ керек тарбиялап. Кандай келечекте кадр биз алабыз. Мына ошо себептен бул балакчадан баштап, андан кийин биздин тигиреки мектептен мына бүгүн уже бул жерде биз 29-мектеп, гимназия аларда да жок экен. Алар баштайбыз деди.